Эгерде биздин дүйнө болмуштун эң жогорку катмарында жогорку бөлүгү көзгө көрүнбөгөн улуу мунара болсочу, балким ал мунара эчак кулап, биз анын чирип калган урандыларын аралап жүрсөк кандай болмок? Бирок андай эмес, биз жарыкты көрүп жатабыз. Ал улам барган сайын жаркырап, нурлары кыйраган имараттын караңгы бөлүктөрүн өжөрлүк менен аралап өтүүдө. Сыягы бул жашоонун кайра жаралышы көрүнөт. Балким ишке аша турган үмүт ушундай көрүнсө керек. Акыркы үмүт Юнус Сафардиярдын буга чейин белгилүү болгон экинчи жогорулоо сериясынын алкагында түзгөн инсталляциялардын бири ушундай аталат. Второе восхождение, что я хотел сказать, экинчи жогорулоо. Мен мында биздин күндөрдүн, биздин замандын, биз жашап жаткан дүйнөнүн көйгөйлөрү жөнүндө эмне айткым келди. Адатта бул жөнүндө көптөгөн сүрөтчүлөр өз эмгектеринде, режиссерлор тасмаларында айтып келет, ырлар ырдалат. Поет об этом, а я вот в своих произведениях пытаюсь рассказать о проблемах. Биздин доордун көйгөйлөрү жөнүндө айтып бергенге аракет кылышат. Эгер түшүнсөңүздөр, көйгөй жок мезгил болбойт. Адамзат канча жашап, канчалык алдыга, артка кетпесин, дайыма кайсы бир жолдор менен чечиле турган көйгөйлөргө туш болот. Сүрөтчүлөр 100 жыл, 1000 жыл мурда ушунун үстүндө иштеп келген. Мен дагы бардык башка сүрөтчүлөр сыяктуу салтты улантып, ушуну менен иштеп келем. Продолжая традиции всех художников. Юнус Сафардияр скульптор, бирок ал көбүнчө өзүн сүрөтчү деп айтат. Анткени анын искусстводогу координациялоо тотому өз чегин эчак жууп кеткен жана градация эч мааниге ээ болбогон жаңы деңгээлге чыккан. Биз баарыбыз сүрөтчүбүз. Любую вещь можно назвать искусством. Бардык буюмду искусство деп койсо болот. Каалаган чөйчөктү алып, тактага коюп, бул искусство деп айтсаңар, анда ал заманбап искусство болуп калат. Азыр скульптордун ролу деген түшүнүк жок. Бул ушунчалык деңгээлге чейин кеңейди жана өз маанисин жоготуп койду. Анын бар жогу маанилүү эмес. Это всегда и потеряло свое значение, что уже нету ту роли. Ал кандайдыр бир башка деңгээлге жашоону жана форманы түшүнүүнү кабыл алуунун деңгээлине, сезүү деңгээлине көтөрүлдү. Мунун баары адамдын мамилесине жана сүрөтчү кандай көрсөткөнүнө жараша болот. Как человек будет подходить и как художник это преподаст. Юнус түзгөн формалар дайыма мааниси боюнча масштабтуу жана өлчөмү боюнча дээрлик дайыма таң калтырат. Астанадагы көргөзмөдө физикалык көрсөткүчтөрдү салыштырмалуу жупуну салмагы боюнча эң оор 350 килограммдык экспонат көрүүчүлөр сынына коюлду. Эми биз бул көргөзмөгө мурда жасалган кандайдыр бир эмгектерди алып келдик. Көргөзмөнүн бир бөлүгү Новосибирскден келди. Ал жакта Улуттук музейде чоң көргөзмө болгон. Биз анын бир бөлүгүн ушул жерде инсталляция кылдык. Буга бир жумадай убакыт кетти. На все это Я очень рада, что такие выставки начинают. Мен ушундай көргөзмөлөрдү Улуттук музейде өткөрө баштаганына абдан кубандым. Анткени скульптордун чеберчилик деңгээли өтө жогору. Себеби техниканы абдан жакшы билет. Бардык композиция мыйзамдары сакталат. Мындай айтканда кемчилик издеп таппайсың. Бирок мени анын көркөм өнөрүнүн кооздугу таң калтырды. Больше всего мне импонирует то, что его искусство красиво. Потому что для меня, как для художника, эстетика очень важна. Мага сүрөтчү катары эстетика абдан маанилүү жана скульптордун көрүүчүлөргө бизге алып келген жакшы чыгармасы менимче абдан жогору баага татыктуу. Бул долбоордун Улуттук музейде өтүп жатканы мени таң калтырды. Анткени бул чындап эле улуттук деңгээл. Буга кошумча сүрөтчү жетиштүү узак убакыт аралыгында кандай өзгөргөнүн көрүүгө болот. Биз анын алгачкы эмгектерин көрүп турабыз. Биз анын бүгүнкү күнү түзүп жаткан заманбап эмгектерин көрө алабыз. Булар көп кырдуу эмгек. Бул абдан жакшы, абдан эстетикалуу. Он очень многогранен, это круто, но, как я уже сказала, это безумно эстетично. Жашоо бул төлүк өзгөрүүлөр, төмөндөө, жогорулоо, ак кара. Ал эми болмуштун чыныгы мааниси алдыга умтулуу, жогорулоо.
Юнус Сафардиярдын дүйнө таанымында адамзат акыркы учурда экинчи жолу жогорулоону башынан өткөрүүдө. Демек биз баарыбыз анын катышуучусубуз. Бирок башында бул ой коркутат. Анткени Сафардиярдын эмгектерин карап көрүп, автордун концепциясынан акыр заман маанайын сезесиң. Бирок Юнус жооткотот. Анын эмгектери прогресс, биздин жаратмандык жана жогорку умтулуу жөнүндө. Экинчи жогорулоо экспозициясы шексиз маанилүү, атүгүл көнүмүш эмес эмгек. Бул үчүн формалардын ар түрдүүлүгүн алсак, булар скульптуралар, инсталляциялар жана видео түрүндө даярдалган арт эмгектер. Скульптура албетте заманбап искусствонун абдан маанилүү негизги багыты болуп саналат. Скульптурадагы албетте живопись, графика өзгөргөн сыяктуу өзгөрүп турат жана скульптура мультимедиалык багыт болуп бара жатат. Башкача айтканда, скульптуранын өзүндө ар кандай материалдар, ар кандай жанрлар аралаша баштады. Айтмакчы, биз ушул көргөзмөдөн текстуранын, фактуранын аралашканын, ойлордун аралашканын көрдүк. Мындай учурда скульптура да аралашат. Атүгүл видео арттын коштоосунда жасалууда. Башкача айтканда, скульптура жашап жатат. Скульптура өнүгүүдө жана ушундай маанилүү багыт бойдон кала берүүдө. Менде кыймылдай турган кинетикалык эмгектер абдан көп. Менде конструктор балдар бар. Конструктор инженерлер мага ар кандай нерселерди жасап беришет. Кандайдыр бир нерсе ойлоп табышат. Балдарга бир жаңы нерсе ойлоп тапкыла деп айтам. Алар иштейт, жаңы технологияларды, көп нерселерди ойлоп табышат. То есть многие вещи вот для Самарканда я делал 15-тонную работу, мы его повесили. Она двигается. Самарканд үчүн бир 15 тонналык эмгек ойлоп таптык. Аны илдик, ал кыймылдайт, аны компьютер башкарат. Ал жакта серверлер турат, кыймылдаткычтар, компьютерлер, программалар башкарат. Технологии очень важны, потому что мы живем в веке прогресса, как говорится. Технологиялар абдан маанилүү. Анткени биз прогресс доорунда жашап жатабыз. Азыр илимде, медицинада технологиялар абдан көп жана технологиялар искусствого дагы. Как сказать, заманбап искусствого дагы келип жана муну пайдаланбай коюу акылсыздык болуп калат жана алар компьютер менен иштеген бүтүндөй жамааттын, башка адамдардын жардамы менен чеберчиликтин жетиштүү, абдан жогорку деңгээлине жетүүгө мүмкүндүк берет. Мында сүрөтчү кайра жаралуу доорундагы Микеланджело сыяктуу чебер болууга азыр милдеттүү эмес. Биз концепциялык мааниси жөнүндө, сүрөтчүнүн идеясы жөнүндө көбүрөөк сөз кылабыз. Ойду ишке ашыруу бир кыйла жеңил маселе болуп калды. Мында келечектин искусствосу азыр түзүлүп жаткандай сезилет. Андыктан бул технология менен бирге ишке ашырылып жаткан искусство. Анда технологиялар жана аткаруучулар тобу ойду жеткирүүнүн гана куралы болуп калат. Ал эми ой, элес, идеялар дагы деле жекече касиет. Албетте бул талант. Таланты жок кайдан? Ой жана эргүү жок кайдан болсун? Знаете, вот у меня нету рецепта такого, что вот... Билесизби, менде бир нерседен эргүү ала турган рецепт жок. Эч нерсе жок. Ар кандай болот. Вот иногда вижу какой-то силуэт, и сразу вот что-то приходит. Иногда вот... Кээде кандайдыр бир элести көрөм. Анан дароо бир ой келет. Никого не пускаю, такая маленькая... Үйүмдө бир бөлмө бар. Ага эч кимди киргизбейм. Узун туурасы 5 метр. Ак дубалдан башка эч нерсе жок. Бир үстөл бар. Кээде ал жакта 3 күн олтурам. Эч кандай ой келбейт. Анан сыртка чыкканда мышыкты көрүп калсам, ошол замат 1 секундта ойго бир нерсе келет. 3 күн жүрүп эч нерсе ойлоп таппайсың. Ал эми 1 секундта жакшы ой пайда болот. Бул дагы кандайдыр бир табышмак сыяктуу. Өзүм да билбейм. Кээде түшүмдө көрөм, кээде эч нерсе жок. Иногда во сне вижу, иногда вообще нет, да. Скульптордун ак чыгармачылык кыйноо бөлмөсү Англияда жайгашкан. Юнус Сафардияр Лондондук каттоосу бар өзбек. Бул шарттуу нерсе. Чынында Юнус жан дүйнөсү өзбек, бүткүл дүйнөнүн адамы. Ал адамдар жашоого боло турган бардык континенттерде, көп өлкөлөрдө жашаган. Ал эми сүрөтчү болуп калыптануунун эң сезимтал учуру болгон бала чагында жана жаштык кезинде ар түрдүү маданиятты бирдей кабыл алууга жетишкен. Бул түркүн түстүү кызыктуу Самарканд. Чыгармачылык көрүнүштөрү бир түрдүү Петербург жана советтик жигитти өзүнө тарткан чоочун батыш болгон. В Самарканде, в старом... Мен ушул мечиттер бар Самаркандта чоңойдум. Албетте менин канымда баары бар.
анан Орусияга кеттим. Орус маданиятына, адабиятка аралаштым. А потом я уехал в Россию, вникся как бы в русскую культуру, в русскую литературу. Андан кийин Батыш Европага кеттим. Анда 20дан ашкан кезим. Анан өзүмдө баршык генетика менен ошол жакта сүрөтчү катары калыптандым. Бул албетте эч изи жок, жоголбойт. Мен жасап жаткан ишке таасирин тийгизет. Мен өзүмө жаккан нерсени чындап берилип жасаганга умтулам жана көбү кандайдыр бир чыгыш үлгүсү деп айтышат. Мен болсо албетте, анткени мен чыгыштын өкүлүмүн деп айтам. Мен мунун баары мага жагымдуу таасир этет деп эсептейм. Я так считаю. Сүрөтчүнүн чынчылдыгы бааланат. Юнус Сафардияр дүйнө жүзүнө белгилүү скульптор. Суроо талап жогору, аягы жок көргөзмөлөр, коммерциялык долбоорлор жана жан дүйнөсү жактырган долбоорлор. Юнус чоң формалар менен иштерин эске алуу менен ойду ишке ашыруу үчүн зор даярдык иштери талап кылынат деп айтууга болот. Бул дайыма масштабтуу, бул бир нече кабат өнөр-кана, бул кымбат материалдар, кээде жаңы технология мүмкүнчүлүктөрүн ойлоп табуу, анан ийгиликке умтулган жамаатта иштөө. У меня есть дар убеждать. Мен адамдарды ишендире алам. Эгер бир ой келсе, адамдарды ага ынандыра алам. Идеямды жугузам. Алар менин жаныма топтолуп, жасап талкуулай башташат. Я вот работаю, какой материал в данный момент вот меня располагает. Мен тандабайм. Колумда болгон баардык материал менен иштей берем. Атүгүл сууну, атүгүл алкоголду пайдаландым. Алардан скульптура жасагам. Тамак ашты да колдонгом. 96-жылы Лондондо мен перформанс деген чоң эмгек жасадым. Ага 4000 киши келген. Мен тамак аштан жасалган 12 чоң скульптура түздүм. Ар бири ушундай өлчөмдө болчу. Аны 40 ашпозчу даярдады. Баары көргөзмө убагында желди. Менде ушундай дагы көргөзмөлөр болгон. Мен үчүн жумуш бир иш менен чарчатканда аяктайт. Анткени токтош керек. Андан ары бузуп алууга болбойт. Мен аны бүттү деп эсептегенден кийин анын үстүндө иштөөнүн мааниси жок. Болбосо анын аягы көрүнбөй улана бериши мүмкүн. Так можно его до бесконечности делать. Ушул эмгек үчүн көрүүчүлөрдүн таң калган жана суктанган көз караштары чоң сыйлык. Бул максат эмес, бирок абдан маанилүү дейт Юнус. Я считаю, что если Господь мне дал какую-то идею, Эгерде Кудай мага бир ой берсе, ал кайсы бир жактан мага келди деп эсептейм. Башкача айтканда, шайкештик, тең салмактуулук, адилеттүүлүк үчүн муну баалай турган адамды да жараткан. Менин искусством жана менин көрүүчүм бул сөзсүз бар нерсе. Бир гана көйгөй. Алар бири-бирин табышы керек. это есть обязательно. То есть единственная проблема, они друг друга должны найти. Кээде бул абдан кыйын. Себеби алар ар башка өлкөлөрдө жашайт, ар башка континенттерде жайгашкан. В разных континентах, да? А задача вот людей, которые галереи, вот это вот найти. Адамдардын ушул галереялардын милдети менин эмгектериме Кудай жаратып койгон ошол көрүүчүнү табуу. Мына ушулар шайкештик, тең салмактуулук, адилеттүүлүк айкалышса мен ийгилик болду деп эсептейм. Ушуну ийгилик деп билем. Справедливость, понимаете? Вот я считаю, вот это и есть успех. Бул скульптордун биздин өлкөдөгү биринчи көргөзмөсү. Казакстанда Юнус Сафардиярды абдан жылуу кабыл алышты. Ал өзү да ишке абдан берилген. Юнус азырынча бир аз сактануу менен Казакстанга арналган скульптура жөнүндө ойлонуп жатат. Знаете, я просто потрясен был. Вот я слышал. Билесизби, мен абдан толкундандым. Мен Казакстан жөнүндө, Астана жөнүндө көп уккам. Албетте сүрөттөрдү көргөм. Бирок канча уксаң да өзүңдүн келгениң таптакыр башка нерсе. Казакстан масштабы менен таң калтырды. Масштаб абдан зор, демек казактар ушундай кеңири ойлонот деп айттым. Биринчиден мени ушул жагы таң калтырды. Экинчиден мен адамдардын сабаттуулугуна таң калдым жана балдар, кыздар, жаштар, адамдар абдан сулуу, казактар сулуу калк экен. Мага абдан жакты. Анан да биз Казакстанда кызыктуу бир эмгек жасайбыз деп үмүттөнөм. Андыктан бул көргөзмө алгачкы кадам деп эсептейм. Интересно сделать. И вот эта выставка, это пробный шар, я считаю, да?